Аллах Таалам мына Куранды жүрөктөргө шыпа кылып берди. Жүрөктөргө эмес, денеге да шыпа кылып берген туганда. Адам ооруп калганда жана дем салдырып атпайбы? Ушул улуу шыпа. Болгондо ошол жерде кемчиликтер бар. Иншалла муну китепте өтөбүз. Таасир бербей калат. Ошого адам өзү себеп болот. Түшүнүгү себеп болот. Ишеними себеп болуп калат. Куран денеге дагы, жан дүйнөгө дагы. Хиссийге да, маанавийге да шыпа. Хиссий дегенде кармала турган нерсеге да. Колуң ооруп калат, башың ооруп калат, денең ооруйт. Ошого деле дем салып, кармап, сууга салып, суу менен жууп, ичип, ошол сүннөт жолдор менен кылса шыпа. Жана ошондой эле Куран шахват оорусу менен жана зависим болуп калган наркомандар, жана көз тийгендер, нервтер, стресс, кайдыгерге түшүп калган, күнөөдөн малынып калган, чыга албай аткандар, аларга да шыпа. Фуссилат сүрөсү 44-аят Алла Таалам айтат: "Кул хуа лиллазина аману ва худа ва шифа". Эй Мухаммад айткын, бул Куран ыйман келтирген адамдарга хидаят, туура жол багыттоочу, баштоочу, туура жолго жана шыпа деген. Көрдүңүздөрбү? Куран мындай айтканда сени туура жолго салат жана ошондой эле адамга оорулардан шыпа. Дагы бир аят Исра сүрөсү 82-аят. "Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хуа шифаун ва рахматун лил муъминин". Биз Курандан түшүрдүк момундарга ырайымды жана шыпаны деген. Мындай айтканда Куран момундарга чоң жакшылык, Алланын ырайымы жана ошондой эле шыпа. Мына бул Куран адамга улуу шыпа экен. Адам өзү Куранга кайтып, тобо кылып, жакшы амалдарды кыла турган болсо, жүрөк ооруларынан оолак болот. Жүрөк ооруларынан айыгат.